Саламатсыңарбы балдар? Жакшы эс алдыңарбы? Ден соолугуңар жакшыбы? Маанайыңар кандай? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 3-класс. Сабагыбыздын темасы кийим кече, тазалык. Сабагыбыздын максаты балдар, окуучулар жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, сүрөт боюнча өтүлгөн сөздөрдү эстеп, сүйлөм түзө алышат. Текст көнүгүүлөр аркылуу кийим тандоодогу эстетикалык табити жакшырат. Эске тутуу элестетүүсү өөрчүйт. Алган билимдерин турмушта колдоно алышат. Кийимдерди өз ордуна коюп, аны таза кармоого үйрөнө билишет. Балдар, биринчи көнүгүүнү карагыла. Сүрөт боюнча кийимдерди эстегиле. Баланын жана кыздын кийимдеринин түсүн атагыла балдар. Карагылачы балдар, бала кандай кийим турат, кыздын кийими кандай? Өзүңөр айтып жөнөткүлө балдар. Сүрөт боюнча сөздөрдү эстейбиз, мындай эмнелер көрсөтүлгөн балдар. Биринчи үйдү карагыла. Биринчи үйдү кандай? Ал эми экинчи үй кандай? Салыштырабыз. Биринчи үйдө абдан тыкан, таза, баардык буюмдар ордорунда турат балдар. Ал эми экинчи бөлмөдө болсо баардык нерсе чачылган, жыйналган эмес. Ошондо кимдин үйү таза балдар? Бул балдары таза, эмгекчил, таза үйдүн балдары. Ал эми чачылган үйдүн балдары жалкоо экенин билебиз балдар. Экинчи көнүгүүнү карайбыз балдар. Сөз айкаштарын түзөбүз. Кандай деген суроого жооп берген сөздөр менен эмне деген суроого жооп берген сөздөр. Анда сөз айкаштарын түзөбүз. Кооз көйнөк, кызыл жагуу. Балдар, калганын өзүңөр ушинтип түзүп айткыла балдар. Кийим кече дүкөнүндө. Текст окуйбуз балдар. Биздин үйдүн жанында кийим кече дүкөнү бар. Мында ар кандай кооз кийимдер сатылат. Дүкөндөн балдар жана чоңдор үчүн кийимдерди сатып алса болот. Атам менен апам иним экөөбүзгө кийим алып беришти. Иниме ак көйнөк, карашым ак бут кийим алышты. Мага болсо татынакай кызгылт сары бант жана гүлдүү калпак сатып беришти. Атам көк түстөгү жагуу, апама кооз көйнөк сатып алышты. Биз дүкөндөн кубанычтуу кайттык. Окудукпу балдар? Силер да окудуңарбы? Анда кийим кече дүкөнүндө кийимдер сатылат экен. Силер дагы ата энеңер менен кийим кече дүкөнүнө барасыңарбы? Силер дагы сүйүнтөбү ата энеңер? Кийимдерди алып берип, анда кийинки сөз айкаштарын түзөбүз балдар. Таблицаны колдонобуз. Таза беке кайсы сөздөр тиешелүү экен? Ал эми жалкоо беке кайсы сөздөр тиешелүү? Сөз айкаштарын түзөбүз балдар. Бул ким экен балдар? Бул Тазабек. А бул ким? Бул Жалкообек. Эми Тазабекке кайсы сөздөр тиешелүү экен? Колу бети таза, татынакай, жарашыктуу, эмгекчил, тазалыкты сүйөт, кийимдери илинген. Ал эми Жалкообекчи? Жалкообекке тиешелүү сөздөр: колу бети кир, жалкоо, кийимдери чачылган. Көрдүңөр балдар, силер кимдей болгуңар келет? Сөзсүз түрдө Тазабектей болгула. Жалкообектей эч качан болбогула балдар. Текстти окуйбуз балдар. Менин кошунам Сергей өзүнүн кошунасы жөнүндө айтып берди. Менин кошунам Акжол 8 жашта. Ал номер 5 мектепте окуйт. Анын көйнөк, шым, күрмөсү дайыма таза. Ал өң ачык түстөгү кийимдерди жакшы көрөт. Мектептен келгенде күрмөсүн илгичке илет. Бут кийимин өзү тазалайт.
Акжол эмгекчил, тазалыкты сүйгөн бала. Силер дагы акжолдой болуп, таза болгула балдар. Өзүңөрдүн кийимңерди өзүңөр ордоруна койгула. Балдар, дептериңерди алгыла. Бүгүнкү датаны жазасыңар. Тема кийим-кече, тазалык. Ушул суроолорго жооп жазгыла балдар. Акжол кимдин кошунасы? Ал Сергейдин кошунасы. Ал канча жашта? Ал 8 жашта. Ал кайда барат? Ал мектепке барат. Акжол кандай бала? Акжол эмгекчил, тазалыкты сүйгөн бала. Көрдүңөр балдар? Баарын көчүрүп жазгыла. Өзүңөр дагы суроолорго жооп бергенди үйрөнгүлө балдар. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста балдар. Көрдүңөрбү? Ошондуктан балдар эч качан жаман, жалкоо болбогула. Жалкоо, жаман болсоңор, жакшы болуш өтө кыйын. Ошондуктан ар дайым жалкоо болбой, убагы менен сабакты окуп, окуудан келгенден кийин кийимиңерди ордоруна койгула. Ырды көркөм окуйбуз балдар. Ырды жаттагыла. Тарбиялуу бала. Бачым кийинип, мектепке эрте барамын. Тентек кылбай сабакта, эже тилин угамын. Күндө келип үйүмө, тапшырманы жазамын. Кийимдерди тазалап, шкафтарга саламын. Көрүңөр балдар, ошондой силер дагы тарбиялуу бала болгула. Бүгүнкү сабакта силер эмнелерди үйрөндүңөр балдар? Биз бүгүнкү сабакта кийимдерди таза, өз ордуна коюуну жана тазалыкты үйрөндүк. Үйгө тапшырма балдар. 4-көнүгү 43 бет. Ырды жаттап мага көркөм айтасыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.